Демек организмдеги биздеги биз керекти колдонуп андан кийин ар бир клетка керекти колдонгондон кийин чыгарып берген керексиз заттар, булар токсиндер, булар шлактар, булар сиңбей калган белоктор, булар организмдеги ар бир орган өзүнүн бир определенный бир күнүндө жашайт. Ошол күндөн кийин ошол өлгөн клеткалардын чириндиси жана ошол шамалдаган, сезгенген жердеги пайда болгон белок воспаление деп коет, шамалдоонун белогу, ушунун бардыгы организмден лимфа аркылуу сыртка чыгып кетет. Лимфа системасы бул бизде өтө жакшы ролду ойнойт. Деги эле бардык ооруда дүйнө жүзүндө 1100 оору бар, урматтуу мекендештер. Ушул 1100 ооруда эң биринчи ушул лимфа бездери, лимфа системасы, без системасы керексиз нерсеге толуп, организмден керексиз нерсени алып кете албай калганда, ал өзүнүн жанында турган кан тамырларды кысып коет. Ошол менен ал жерде кан айлануу бузулат. Демек, кан ошол жерде сезгенүү пайда болот дагы, анан оору пайда болот. Мен дайым эле айтып келем да, бизде 4 система бар. Бул 4 мындай бир канал кетет да, канал деп койсом да болот. Бул кызыл кан тамыр, мынакей кызыл кан тамыр, көк кан тамыр, без системасы жана нерв системасы. Мына ушул кандай десем, ушул трубкалар, ушул түйүнчөктөр, түйүндөр бир сапта кетет да, бир пучок деп коет, бир сапта кетет. Мына баардык организмибизде ушул төртөө бирдей кетет. Мына ушулар бирге кетип, жүрөктөн чыккан аорта бүт денеге тамак аш затты жеткиргенден кийин ар бир клеткабыз ушул чачыбыздын учунан баштап болот, колубуздун учунан баштап болот, бутубуздун учунан баштап болот. Деги эле денебизде бүт орган болобу, ткань болобу, ошо система болобу, дем алуу системасы болобу, бөлүп чыгарыш системасы. Деги эле биздин организм системадагы ар бир органдын клеткаларына кан баргандан кийин ал клетканы мына сиздер мындай элестетсеңиздер болот. Мынакей, мындай клеткалар, мисалы теринин клеткасы, бул булчуңдар, бул кан клеткасы, бул болсо почканын клеткалары, көрдүңүзбү? Бул болсо боордун клеткалары. Мына ушул ар бир клетка кан баргандан кийин бул ошол тамак азыктарды жейт. Мен бираз көп айтып коем, ошо тамак азык затты ал өзүнө иштетет. Бул белок, углевод, жир деп коет. Белок биздин жеген тамактар, сиз шириндик жесеңиз, углевод катары, сиз май жесеңиз, жир катары, сиз углевод жеген болсоңуз, углевод катары, углевод болгон тамак жесеңиз, углевод катары мына ушул үчкө бөлүнүп туруп, белок, углевод, жир болуп туруп, бул бизге клеткага жеткирилет. Мына ушул ар бир органыбыздын клеткалары колдонгондон кийин ал өзүнөн керексиз нерсени чыгарып берет. Мына ушул керексиз нерсе көк кан тамырга өткөрүлүп берилет. Мынакей караңыздар, кызыл кан тамыры менен бардыгы көк кан тамырга өткөрүлүп берилет. Эми ушул көк кан тамыр ал келет дагы заң аркылуу, сийдик аркылуу жана теридеги тер аркылуу сыртка чыгарып берет. Демек, ушул системанын ичи таза туруш керек да. Ушул трубкалардын ичи, ушул түтүкчө деп коет. Мына ушул түтүкчөлөрдүн ичи таза болуп, мен тамашалап калам. Шлангдын ичине ылай толуп калса, кантип суу барат, сиз помидорго суу коесаңыз деп тамашалап калам да. Ошол сыяктуу мына ушул түтүкчөлөр, ушул шлангдын ичи, кан тамырдын ичи, көк кан тамырдын ичи таза болуш керек. Эчтеке тоскоол болбош керек. Кандын айлануусуна тоскоол болбош керек. Кете турган көк кан тамырга тоскоол болбош керек. Канчалык жакшы кан барса, ошончо ошол органдын клеткасы жакшы тамак алат дагы, клетка жакшы жашай баштайт. Эгерде ошол клетка кан барбай калса, демек ал клетка тамак жетпей калды дагы, кан сырады дагы, ошол клетка өзгөрө баштайт дагы, ал жерде оору пайда боло баштайт. Эми ошол айтпадык, барган тамак иштетилгенден кийин керексиз нерсе көк кан тамырга өткөрүлүп берди деп. Бизде ушундай, Кудай таалам ушундай кылып жаратыптыр. Биз
бизге бара турган нерсени бир эле көк кызыл қан тамырды бериптир. А кете турган шлактарды, кете турган сиңбей калган нерселерди, керексиз заттарды алып кете турган бизге көк кан тамырды жана без тамырды берген. Мына ушул көк кан тамыр менен без тамырдын биздеги организмибизде ролу өтө чоң, кызматы өтө чоң. Эгерде биз мына бир кандайдыр биздин колуңуздун учуна кан бардыгынан бул жерден жакшы кан алып кетпей калган болсо, значит бул жерде колдо оору пайда боло баштайт. Мен сиз айтасыз, мен мына кичинекей суставым ооруп атат, күн бүркөсү ооруп калды деп атасыз. Демек ошол жакка жакшы кан барбайт. Сиз кандын баруусун камсыз кылышыңыз керек. Ошол жерде кан барган болсо, өтө аз өлчөмдө кан барды дагы, кете турган керексиз нерсе кетпей калды, ал жерде оору пайда болду. Эми биз мына ушул системалар, азыркы айткан кызыл кан тамыр, көк кан тамыр, без тамыр жана нерв тамырчасы төртөө бир сапта кеткен үчүн, төртөө бир пучокто кеткен үчүн, төртөө бир сапта кеткен үчүн, могу без тамырдын ичине керексиз нерсе толуп калган болсо, бул жонорот. Много система, түтүкчө жонорот дагы, жанындагы нерв системасын, кызыл кан тамырды, көк кан тамырды үчөөнү кысып коет. Үчөө кысылган абалда болгон үчүн булардын ичиндеги, түтүкчөнүн ичиндеги скорость кровотока деп коет. Кандын жүрүүсүнүн ылдамдыгын начарлайт. Бездин жүрүүсүнүн ылдамдыгын начарлайт. Нерв системасы кысылып калган үчүн ал дагы оору берет. Нерв системасы дагы сезгенбей кысылып калат дагы, ал оору берет. Бардык эле ооруда, мен ошон үчүн айтарым, бардык ооруда сиздер мыногу без тамырдын айлануусун жакшыртышыңыз керек да. Ушул без тамырлардагы, без түтүкчөсүндөгү бездин айлануусу, бездин шлактарды алып кетүүсү ушунчалык жакшы болсо, биз бардык ооруну жеңебиз. Денедеги без түтүкчөлөрдөгү бездин жүрүүсү 3 түрдө жүрөт. Мына бул моюн акыреке чейин, акырек менен киндикке чейин жана киндиктен ылдыйкы бөлүккө чейин. Мына ушул 3 бөлүк 3 түрдүү агып келет денеден. Баш жактагы керексиз нерселерди мээнин ичинде болобу, мээнин череп, баш сөөктө болобу, кулак, мурун, дегеле моюндан жогорку жакта турган системанын ичиндеги бардык орган ичиндеги бардык керексиз нерселердин баарын без тамыр чогултуп келет дагы. Сол акыреттин аркасында жайгашкан венага ошол керексиз шлактарды, токсиндерди баарын бул жакка өткөрүп берет. Бул ушундай болуп биринчи бөлүк агат. Денеңиздеги экинчи бөлүк без тамырлардын агып келүүсү, бул киндиктен өйдө бардык без тамырлар ашказандын ушундагы цистерна деп коет, бачокко мусор чогулат дагы, анан ушул мусор көтөрүлүп туруп, мынагу сол акыреттин аркасындагы венага куюп берет. Ошон үчүн биз мунун өйдө көтөрүлүшүнө жардам бериш үчүн биз мынагу колтуктагы без айланууларды жакшыртышыбыз керек да. Мына жерде без айлануу, бездин кетүүсү туруп калса, бул өйдөгө көтөрүлбөй калат. Демек биз денедеги экинчи бөлүгүбүздөгү без айлануунун лимфоприток деп коет, лимфанын келүүсү жана лимфанын кетүүсүн жакшыртсак, демек биз ушул жердеги биздеги проблемаларды чечүүгө, ушул жердеги оорунун проблемаларын чечүүгө жардам беребиз. Кийинки бөлүк бул киндиктен ылдый бүт без тамырлар, без чаттагы паховый область, чат бөлүгүбүздөгү без тамырларга бүт денедеги органдагы, теридеги баары алып келип бул жакка кошулат дагы, анан бул өйдөгө чыгып кетет. Демек биз бардык ооруда, дегеле дүйнөдөгү, мен жогору айткан, дүйнөдөгү 1100 оорудагы проблемаларды чечиш үчүн биз биринчи без системасына көңүл бурушубуз керек. Без системасы 3 бөлүк аркылуу агып кетет экен. Мына муну мен сиздерге жогоруда айтып бердим. Ушул
теридеги без тамырлар болобу, органдагы без тамырлар болобу, ушулардын баарынын акуусун жакшыртсак эле биз кан айлануунун, кызыл кан тамырда кан айлануунун, көк кан тамырда кан айлануунун жакшыртабыз. Жана ушунун жанында келип аткан нерв системасын кой беребиз дагы биздеги оорулардагы проблемаларды чечүүгө чоң жардам беребиз. Без системасы бул жерде эми өтө чоң крупный деп коет, крупный протоктор, крупный немелер, түтүкчөлөрдүн гана сүрөтү турат. Эгерде ичкеректерин ала турган болсок, мынакей сүрөттөрдү жакындап алыңыз. Мынакей бөлүк мына караңыздар. Баш жактан түшкөн без тамырлар көзүңүздөрдү, ылдый жактан келген без тамырлар көзүңүздөрдү. Бизди дегеле бизди сеть мындай баягы балыктын тору бар го, ошого окшогон сеть бизде ошондой болуп без тамырлар бизди каптаган. Эмне үчүн? Биз аба аркылуу жутабызбы, суу аркылуу жутабызбы, тамак аркылуу жутабызбы, бизге кирген керексиз зат болобу, бизге кирген сиңбей калган тамактар болобу, бизге кирген керексиз уулуу заттар болобу, ошолордун баарын биздин организмден алып кетиш үчүн биздин без тамырлар чоң ролду ойногон үчүн булар бизде өтө чоң, өтө бизди сеть болуп каптаган, балыктын торундай болуп бүт денебизди каптаган. Эми ошонун ичинен чоң узелдер бар, түйүлчөктөр бар, без түйүлчөктөр бар. Денебизде 1000 штук түйүлчөк бар да. Мына ошол 1000 штук түйүлчөктүн 600 штугу, 600 данасы биздин курсагыбызда жайгашкан. 400 данасы башка кол, бут, башкаларда, моюндарда жайгашкан. Башка жактарда 400 штугу жайгашкан. Мына бул жерден дагы сиздерге жакшыраак түшүнүп көрсөтүп коеюн. Мына жашыл бул биздин без тамырлар. Көрдүңүздөрбү? Органдарды чурмокко окшоп каптаган, ашказан болобу, мына крупный көрдүңүздөрбү? Көк кан тамырларды болобу, кызыл кан тамырды болобу, баарын бир лимфа бездери каптаган. Мына ушул лимфа бездери, лимфа түйүлчөктөрүнүн ичинде, лимфалардын ичинде керексиз нерсе толуп калганда булар чоңоюп кан тамырды кысып коет. Демек биз кан тамырды жөнгө келтириш үчүн, клетканы жөнгө келтириш үчүн, ошол органды бооруңуз оорута, бөйрөгүңүз оорута, көзүңүз оорута, ошол органды ордуна келтириш үчүн биз биринчи орунда көңүлдү без тамырларга коюшубуз керек. Ушул без тамырларга массаж жасашыбыз керек. Ошон үчүн менин дарылоо ыкмамда биз эң чоң ролду лимфа массажга беребиз. Лимфа массаж. Демек, лимфа массажды сиздер өзү үйдөн денени 3кө бөлүп жасайсыздар. Кененирээк маалымат алыш үчүн келсеңиздер, мен кененирээк маалымат берем. Бул деген жөнөкөй эле адам өзүн-өзүн сылап, денедеги, теридеги без тамырларды биз жолун ачсак эле, ичкериде жайгашкан чоң без тамырлардын жүрүүсүн жакшыртабыз. Биз күнүгө жасалуучу көйгөй бул лимфа бездерге массаж жасоо. Лимфа бездерге массаж жасоону биздин урматтуу мекендештер жакшы көңүл бурбайт анча-мынчалар. Бирок ушуга көңүл бурган мекендештер өтө сонун натыйжа алып атышат да. 1 айда, 2 айда, 3 айда эң сонун ар бир оорудан натыйжа алып атат. Демек биздин борбордон биздин көрсөткөн ыкмаларыбыздагы эң биринчи роль бул лимфага көңүл буруу, лимфага массаж жасоо. Мына ошо лимфаны жакшыртуу менен биз кан айланууну жакшыртып, анан ошо ар бир органды ордуна келтирип атабыз. Анан менден сурашат, 10 күн келсем жакшы болуп каламбы деп. Албетте биз 10 күндө биз сиздин ушул тереңдек биздин массажисттер. Сиз үйдөн өзүңүз көнүгүүнү жасап атат. Биздин борбордо ушул чоңураак без тамырларга өзүнүн ыгы менен, өзүнүн кетүү жолу менен массаж жасоо менен биз 10 күндө биз сизге ошол жакшы жолго салып коебуз да. Андан ары сиз 2 ай, 3 ай, 4 ай, эң ашыгы 6 айга чейин күнүгө өзүңүзгө массаж жасай турган болсоңуз, сиз ошол ар бир оорудан айыгууга өзүңүз жардам бересиз. Андан кийинки дагы бир жакшы болуунун бири бул курсакка массаж жасоо. Демек, эндиги түшүндүрмөм бул курсакка массаж деп дагы бир өзүнчө видео чыгарамын.